Жаттап айта албай койдук, чыгара албай койдук. Мына чет өлкөдө жүргөн кыргыздар жөнүндө кызык баяндарды айтып атасың да. Мисалы жанагы Япониядагы бала жөнүндө айтып берчи, ал эмне болгон бала ошону? Мен сени биринчи жолу көрдүм. Мен деле ал бала менен өзү менен сүйлөшкөн жокмун да. Мен жана айтпадым, ошол 2019 биз мекендеш мигранттар деп партия түптөдүк. Америкадагы Кылыч байке экөөбүз, ошо киши экөөбүз сүйлөшүп отуруп давай монтели деп. Анан ошондо биз түптөп регистрациядан минустан өткөрүп, анан биз чыгарып койдук свидетельствону. Мекендеш мигранттар деген партия бар минустан өткөн Кыргызстанда. Анан чыгарганда анан ошондо арт мамлекеттен анан бизге мага көп чыгышты. Анан ошондо айтып беришти бирөө. Баткендик 91-жылкы жигит бар. Америкада мурунку выбордо Трамп президент болгондо, ошол Трамптын агитационный кампаниясын жетектеген 91-жылкы баткендик жигит бар. Ал өзү жөнүндө ал жигит менен сүйлөшкөн жокмун, өзү жөнүндө ал жигит эчтеке айта элек. Бирок ошондой мыкты жигиттерибиз бар да. Мен ошон үчүн тамашалай берем. Америка дүйнөнү башкарып аткан мамлекет. Эртеби кечпи Америкада система иштейт. Аякта тиги бул деген мунун адамы деген жок. Эртең ошол бала ошентип келип туруп Трамптан кийин президент болуп калса дүйнөнү кыргыздар башкарат деп тамашалап айтып калабызбы? Ата туруш болушу мүмкүн. Обама деле мына мигрант болуп келип, анда Обама деле башкарып кетпедиби? Анын деле эмеси мигрант экен да. Атасы мигрант. Анан Японияда таластык 91-жылкы жигит бар да. Ошол электро илимдеринин доктору, кандидатын алып кайсы бир чоң бир эмеде компанияда ошол эң акыркы, ошол аябай эң важный ошол бир эменин микро бир эменин чиптин эмеси экен да, ошол негиздөөчүсү ошол болчу. Иштеп чыккан бала экен. Анан мындай көп. Ошондо окуганбыз жана Кореядагы кызыбыз айткан. Будущий Корея эмне деген мамлекет, закрытый страна политический көп неде. Ошол жакта кыргыз кыздарыбыз бар, мындай политический уровеньде өсүп келаткан ушундай деп. Ана Кореяда Горкеңеште депутат болуп чыкты кыргыз жигит. Сеулда. Сеулда Горкеңеште депутат болуп чыкты. Нурсултан Алтыбаев деген бир кыргыз жигитибиз бар, алып келип жүрөт ушул жерде. Президенттин колунан грамота алып келди Кореядан. Ошо жигиттердин баарын, ошо жигит кыздардын баарын ошондо уктум эле да. Ошон үчүн мен баягы дүйнөнүн ар бир китептин эмесин ошон үчүн жазып койдум да. Дүйнөнүн ар бир жеринде кыргыздын изи бар азыр депчи. Болгондо да жөн кыргыздар эмес. Ошол жерде аябай олуттуу иштерди кылып аткан, келечеги үчүн бир сонун бир жумуштарды кылып аткан мыкты кыз жигиттерибиз бар депчи. Бекназар Саякта ошондой айтышкан. Мондай бир жумгалдык бир жигитибиз бар. Кийин угуп колголошуп экөөбүз учураштык. Ошондо айтышкан, Facebook, Google, Amazonка жанагындай мен деген эмелерде ошол айтышник жигитти чакырышат экен, келип иштеп бер деп. Ушундай кыйын жигит бар. Өзү дагы ошол кыргыз жигиттерди, кыздарды, айтышниктерди даярдап жүрөт деп ошондо укканбыз да. Ошонун баары эле чыкты. Анан дагы чыкпаган эмелер бар. Жанагы жигиттер деле бир күнү болбосо бир күнү чыгат. Анан айтып атканым ошол, кыргыздар бара-бара дүйнөнү башкарат десең, армяндар менен талаша кетип, Кыргызда империя болгон Манастын убагында. Манастын убагында Алтай башкарган да. Кытайда империя болгон да. Империя болгон деп моюндарына коюп койгон да. Кыргыз Манас жөнүндө орусча жазылган китеп болсо таап берчи деп ошентип башты эле да армяндарчы. Анан кыргыздын баягы ордунда бар оңолот деп коет, чугур эмес, тарыхы бар кыргыз. Тиги 7 миллион калкыбыз менен болгон 4 миллион калкыбыз менен мамлекеттүүлүк табып алганбыз. Азыр мына 7 миллион калкыбыз менен дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан кезибиз бар. Ар тармактачы. Кудайга шүгүр. Анан ошол китепке ошолор кириптир да. Бул негизинен Москвада, Россияда кыйын кыргыздар экен, сыртын көргөзүп койсоң. Китеп бул биз ошол мен 2012 Россияга бардым. 2013төн баштап ошол жакта кыргыз диаспорасы менен, кыргыз коомчулугу менен, ошол жакта активисттер менен иш алып барып калдым да. Анан ошондон жүрүп 2017-жылы аларды көрө берип, мен ойлочумун башында диаспорадагы активисттерди, диаспораны бир мамлекет каржылайт болуш керек, мамлекеттин бир органы болуш керек дечимин да. Көрсө жок, андай болгон жок. Ошол диаспорада жүргөн жетекчилер, төрагалар, активисттер, ар тармакта жүргөндөр өздөрүнүн каражатынан, мамлекет тараптан эч кандай каржы болбойт экен. Россияда канча деген диаспора бар, бир гана единственный еврейлердин гана диаспорасы мамлекеттен каржыланат. Еврейлердин гана. Эң бай диаспора еврейлер менен армяндар. Еврейлерди мамлекет каржылайт, офисин коюп берген, музейлерин эмне кааласа коюп берген да, мамлекеттен айлык алып турушат еврейлердин диаспоралары.